Чубак устазыбыз тирүү кезинде боло турган нерсе болот, болбой турган нерсе болбойт деп тагдырга баш ийүү тууралуу катуу баянын айтып кеткен эле. Мына бүгүн биз дагы катуу сыноого кабыл алгандан башка эч аргабыз жок. Турцияга келип баламдын толук дарылануусуна $130.000 керек экендигин билдим. Бирок бул жалпы сумма, буга чейин Кудайга шүгүр $40.000 чогулган эле. Ал сумма радиотерапия менен пересадка костный мозгко жетет экен, алхамдулилля. Ошондуктан дарыланууну баштадык. Азыркы өтүп жаткан дарылануубуз 3 айга созулушу мүмкүн. Ошондуктан калган сумманы деле толугу менен чогулта алам деген ишенимим бар, иншалла. Андыктан бизди көрүп жаткан досторубуз, туугандарыбыз, жалпы кыргыз элим, дуаңыздарда бизди унутпай Алланын ыраазычылыгы үчүн кайрымдуулук кылып кетиңиздер. Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле түн бир маалында дүкөнгө эки ууру кирип келгенин көрөбүз. Алар сатуучуга эч нерсе дебей эле өздөрүнө керектүү нерселерди жыйнап башташып, мындай көрүнүшкө түшүнбөй калган сатуучу акчаңарды төлөбөйсүңөрбү деп айтат. Господин, сначала надо заплатить. Уурулар дароо бычагын алып чыгып сатуучуну коркутуп, кассадагы акчалардын баардыгын жыйнап жатышса эле, ал жерге бир кыз келет да таттуу нандын акчасын төлөйт. Анда жалдырап туруп калган уурулар бул эмне бизди шылдыңдап жатабы деп. Бирөөсү ага бычагын такаса, кыз дароо эле ылдам кыймылдары менен аны ар жака кулатат. Экинчиси дагы бычак менен сайганга аракет кылып, бирок кыз коргонуп калып, эки ууруну тең ошол жерге жарадар кылат да кетип калат. Кийинки көрүнүштө биз бийчи кыз Минхи менен таанышабыз. Ал сахнада бийлеп жатып эмнегедир көңүлү жоктой болуп, өзүн жаман сезе баштап эле бир кезде чалынып да жыгылат. Ошентип Минхи үйүнө келип түн бир маалында дос кызы Огжуга телефон чалып, үйгө келүүсүн суранат. Ал эми Огжу деген жанагы согушчан кыз болчу. Ал дароо эле мотоциклин айдап алып Минхиникине жетип барса, Минхи эмнегедир эшикти ачпай жатты. Анда Огжу үйдүн сыр сөзүн билгендиктен өзү эле ачып кирип, бирок үйдөн Минхини таппай анын керебетинен бир катты табат. Ал каттан Минхи мен үчүн сен өч алып берчи деп Огжуга жазып, анан да ал жерге бир даректи жазып коюптур. Эмне болуп жатканын түшүнбөгөн Огжу дааратканага кирип Минхинин телефонун таап, андан соң жуунуучу бөлмөдөн досу Минхинин өлүк денесин табат. Эмне үчүн досу мындай күтүүсүз жерден эле өзүнө өзү кол салганына түшүнбөгөн Огжу дароо эле Минхи менен өткөргөн күндөрүн эстей баштайт. Көрсө Огжунун ишенер бир да досу калбай. Жашоодон түңүлүп өзү жалгыз эле жүрүп калган кезде, өзүнүн туулган күнүнө өзү торт алып майрамдоо үчүн кондитердик дүкөнгө кирип, ошол жактан Минхи менен таанышып калат. Көрсө алар мурунтан эле тааныш болуп чыгып, качандыр бир кезде алар бир класста окушкан экен. Ошондон тарта экөө жакын сүйлөшө башташып, Огжуну ушуга чейин жаркын жашоого жетелеп келген дагы Минхи болчу. Эми өзү капилеттен ушинтип көз жумганына таң калган Огжу дароо эле ал жазып калтырып кеткен даректи издеп көрсө, ал жер тамак аштаткан дүкөн болуп чыгат. Огжу дароо эле баракчага тамак буйртма берүү үчүн жазып, дүкөндүн ээси Чой деген адам Огжуга жооп берип, төлөмдөрдү жалаң гана биткоин түрүндө алам деп айтат. Ошондон улам эле Огжу бул жөн адам эмес окшойт деп ойлоп калды. Аңгыча болбой эле Минхинин телефонуна бир адам коңгуроо кылып, Огжу телефонду алат да унчукпай туруп укса, ал адам ар нерселерди айтат да андан соң бир дареке келүүнү буйрат. Огжу унчукпастан телефонду өчүрүп коет да ошол дареке жөнөп. Бирок дареке жеткенден кийин Минхинин телефонун өчүрөт да өзү эч нерсе билбегендей болуп ошол көчөдөгү отургучтардын бирине отуруп алат. Минхиге чалган адам болсо унаасы менен келет да ар кайсы адамдарга тамак таратып, буйртманы алган адамдар болсо чачырап эле кете башташат. Бирөөсү чыдабай кеттиби айтор тамактын ичиндеги наркотикалык затты алып чөнтөгүнө салып андан ары жөнөп кетти. Андан соң ошол Чой деген адам Минхиге телефон чалып көрүп, бирок ал такыр албай койгондуктан унаасын айдап эле андан ары жөнөп кетет. Огжу дагы дароо эле мотоциклин айдап Чойдун аркасынан акмалап жөнөдү. Көрсө Чой өтө кооз жердеги чоң үйдө жашайт экен. Өзү наркотиктерди сатканы менен наркотик колдонбойбу айтор спорт менен машыгып, кымбат баалуу ламборгинисин айдап алып эртеси бир жака жөнөп кетет. Анын кеткенин көрөөрү менен Огжу анын үйүнө ачып кирип, үйдүн ар кайсы жерине үндү угузуучу аппараттарды орнотуп, текчени ачса эле ал жакта ар түрлүү кишендер илинип туруптур. Төмөн жагын ачса эле ал жакта көптөгөн флешкалар бар болуп, алардын ар биринде ар кандай сөздөр жазылган. Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, трудовой договор жасап беребиз. Эң башкысы өзүңүз эмгектенген жумушуңуздан алганыңыз жакшы. Эгер кандайдыр бир себептер менен бербей жаткан болсо, биз аркылуу алсаңыз болот, 100% кепилдик менен. Эгер 2025-жылы ортомчулар аркылуу 3000ден жасаткан болсоңуз, ошол эле договорду ортомчусуз 2000 рубльга жасатсаңыз болот. Кааласаңыз акчасын бүткөндөн кийин берсеңиз дагы болот. Андыктан экрандагы 996 707 899 945 номерин терип WhatsApp'тан кайрыла берсеңиз болот.
Огжу ошол жерден бир флешкадан балерина деген сөздү окуп, анын досу Минхи балерина болгондуктан дароо эле флешканы салып видеону көрө баштайт. Ал жакта досу Минхи эсин жоготкон абалда жатып, Чой болсо аны видеого тартып өзү каалаганын кылыптыр. Кечинде Чой үйүнө кайтып келгенден кийин досуна телефон чалат да, бир клубдун атын айтып, ошол жака барбайлыбы, ошол жакта кыздар көп деп сүйлөшүп жатканда Огжу үйүн аппараты аркылуу алардын сүйлөшкөнүн угуп турган. Анда согушчан кыз Огжу досу Минхинин өчүн алуу үчүн Чойду кайрымакка ийилмекчи болуп, көйнөгүн кийип алып эле ошол клубда жүргөнүн көрөбүз. Огжу Чойдун көзүнө дароо эле көрүнүп, таанышканга аракет кылганда Огжу дагы ага эч каршылык көрсөтпөдү. Бир аз өтпөй эле Чой Огжуну унаасы менен кайдадыр алып бара жатканын көрөбүз. Чой Огжуну шаардын чекесиндеги мейманканалардын бирине алып барып, экөө ошол жерден сүйлөшүп эле ичимдик иче башташат. Бир кезде Огжу мас болуп уктап калгандай түр көрсөтүп, Чой болсо бет кабын кийип алып эле Огжуну видеого тарта баштайт. Бирок бул жолу бардыгы Чой пландагандай болбой калды окшойт. Бычагын дайындап жаткан Огжу дароо эле Чойго сокку жасап, Чой болсо колу менен тосуп калат да ошол жерден экөөнүн кармашы башталат. Чой дароо эле кыздын согушчан экенин сезип, Огжу болсо бычак менен Чойдун бир канча жерин жаралайт да акыры оозун тилип салат. Ошол учурда күтүүсүздөн мейманкананын администратору куралы менен келип аткалай баштап, Огжу бөлмөдөн качып чыгып эшикти бекитип андан ары качайын десе, аны бир адам ара аппараты менен тосуп чыгат. Көрсө бул жер эч кандай мейманкана эмес эле Чойдун дайындаган жери окшойт. Бирок ал адам чуркап келе жатканда бактыга жараша бир кыз эшикти катуу ачып жиберип, ал адам өзүнүн арасы менен өзүнүн бутун кесип алат. Кыз дагы бул нерсени атайлап кылгандыгы белгилүү болуп, экөө андан ары качып жөнөшүп, кире бериштен Чойдун унаасынын ачкычын алышат да Lamborghini'ни айдап кетип калышат. Бир кезде Чой эсине келип көзүн ачып караса, аны башчысы жана 20 киши тегеректеп турган болот. Көрсө ушулардын баардыгы наркотиктерди, курал жарактарды, анан да кыздарды да сатып иш кылышат экен. Башчысы Чойго сен бизди уят кылып жатасың, жанагы качып кеткен кызды 3 күндүн ичинде мага алып келип бересиң деп буйрат. Ал эми кечеки мейманканадан чыккан кыз болсо Огжуга ошол жерде дээрлик алардын кулуна айлангандыгын айтып берет. Алар мени көптөн бери коркутуп үркүтүп жүрүштү. Мен болсо бир айласын таап эптеп качып кетүүнү көздөп жүргөм деп айтат. Бул кезде Чой өзүнүн наркотиктерди жазап иштешкен адамына келип, сен мага жардам бер, биз ал кызды 3 күндүн ичинде кармап жок кылышыбыз керек. Эгер сен аны өлтүрсөң, мен сага 100 миллион вон берем деп айтат. Ал эми Огжу дагы Чой анын артынан кайрадан таап келерин түшүнүп, жашыруун курал саткан адамдарды издеп таап, алардан текшерип отуруп 3 тапанчаны сатып алат. Анан да ошол жердеги өт чачуучу аппаратты көрүп калып, аны да сатып алып койду. Ал эми Чойдун адамы болсо уурдалган Lamborghini'ни табуу үчүн полицияларга кайрылууда. Огжу болсо 3 тапанчаны тең тазалап даярдап, жанагы кыз экөө тең Чойдон өч алууга даярданышууда. Бирок тилекке каршы Чой аларды алар ойлогондон да тез таап келип, кечинде Огжу үйгө кирип келсе эле аны Чой күтүп турган болот. Экөө ошол жерден кармаша кетип, Огжу кайрадан терезеден секирип кетип, Чойго кармалбай качып кетүүгө мүмкүн болот. Эртеси башчысы Чойдун ишканасына келип, байланып турган экинчи кызды көрүп, аберки кыз кана деп сураса, Чой башчысына мен ал кыздын ишин бүтүрдүм, аны тоодон өлтүрүп көмүп салдым деп айтат. Анда башчысы тиги кыздын да ишин бүтүр деп эскертип, эми мындан ары Чойдун кетирген катасы үчүн башчысы аны жаңы ачкан бизнестери үчүн үлүшкер болгону калды. Башчысы кеткенден кийин Чой жанагы кызды өлтүрбөй, ал аны буга чейин эле кыйнап келгендиктен, сыягы сени башынан баштап тарбиялаш керек окшойт, эмне үчүн сен мейманканадан качып кетесиң деп чыбыгын алып эле кызды ура баштайт. Кечинде Огжу баягы мейманканага келип, кардарды тосууга чыккан баягы администраторду дароо атып өлтүрүп, аны камерадан көрүп калган баягы буту кесилген адам чыгайын деп жатса, Огжу тапанчасын такап Чойдун кайда экенин билип алат да аны да чекеге атып өлтүрөт. Огжу андан ары дароо эле Чойдун ат баккан жерине келип, көрсө Чойдун жана анын башчысынын чыныгы бизнеси жердин алдында болуп чыгат. Лифт менен төмөн түшкөн Огжу алдынан чыккандарды өлтүрүп, иштеп жаткан адамдардын арасына барып эле кыйкыра баштайт. Ошондо ал жактан Чойдун башчысы чыга келет да кызды көргөндө, сени Чой өлтүрдүм деп жатты эле го, көрсө дагы эле өлтүрө албаптыр да, бери басып мага жакыныраак кел, экөөбүз сүйлөшчү сөздөр бар деп чакыра баштаса, Огжу бир көз ирмемде эле башчыны чекеге атып салды. Андан соң дароо эле кыздын кайда экенин сурап кыйкырат. Бирок көпчүлүктүн баардыгы ага жабыла баштап, Огжунун тапанчасынын октору да түгөнүп кармашууга туура келет. Бир топ соккуларды жеп артка чегинип жөнөгөн Огжу бир кезде тапанчага туш болот да каптап келе жаткандардын баардыгын атып өлтүрөт. Андан соң ал кайрадан лифт аркылуу жердин үстүнө чыгып келип, бул кезде Чойдун наркотик жасаган адамы дагы жанагы сабалган кызды алып келип калган эле. Ал куралчан Огжуну көргөндө эмне кылаарын билбей эле туруп калып, Огжу болсо сабалган кызды көргөндө өтө ачуусу келип, ал адамды атайын деп жатып, бирок өзүнүн колуна ок тийип жыгылат. Көрсө бул кезде арт жактан Чой өзү дагы келип калган болот. Көз айнекчен сүйүнүп кетет да Чойго рахматын айтып, Чойдун 100 миллион вонду алуу үчүн дароо эле Огжуну бычак менен өлтүрмөкчү болуп калат. Бирок Чой 100 миллион вонду мен сага эмне үчүн беришим керек дегендей кылып, көз айнекчен адамдын өзүн атып өлтүрүп салды.
Какие 100 лямов? Ошентип эми чой Огжунун жанына басып келип аны да өлтүрөйүн деп калганда, сабалган кыз эсине келип чойду аткылаганга аракет кылат. Бирок анын бир да огу чойго тийбей чой алаксып калганда, Огжу тапанчаны алганга жетишип чойду жарадар кылат. Андан соң чойдун колун байлашат да деңиз жээгине алып келишип, ошол жерден чой Огжудан "Деги сен кимсиң?" деп сурайт. Анда Огжу "Мен балеринамын" деп чойго досун эстетет да. "Мен досум үчүн өч алууга келдим" деп баягы өрт чачуучу аппарат менен чойду өрттөп жиберди. Эртеси Огжу баягы чойдун үйүнө келгенин көрөбүз. Ал баягы флешкалардын баардыгын жок кылат да. Ошол жерден карап жатып чой менен иштешкен башка адамдарды да табат. Бул иштин аягына чейин барууну чечип, кыздарды сатып иштеген башка адамдардын да түбүнө жетүү үчүн жөнөп кетет. Тасма ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.